Ажыдардын эми башын алабыз. Камчыбек Ташиев коррупционерлерге кайрылды. Бишкекте 15 жаштагы Раяна Арапбаева дайынсыз болууда. Путин Россияны эмне үчүн эч ким сындыра албастыгын айтты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Россияны эч ким сындыра албайт, себеби чындык да, дем, кайрат да, кубаттуу куралда бизге. Бул сөздөрдү РФ лидери Владимир Путин Россиянын баатырларына Кызыл Жылдыз орденин тапшырып жатканда айтты. Жоокейлердин чечкиндүүлүгү биздин жеңе турганыбыздан шек санатпайт. Россияны эч ким сындыра албайт, чындык да, дем, кайрат да, күчтүү куралда биз тарапта, деди Путин. Бул иш-чара Россиядагы мекендин баатырлар күнүндө өтүп жатат. Бул күнү мамлекет жана анын келечеги үчүн болуп көрбөгөндөй эрдиктерди жасаган мекендештерибизге этебиз. Өздөрүнүн эмгеги, иши, каармандыгы, эрдиги менен Россияга элине күжүрмөн кызмат кылуунун үлгүсүн көрсөтүштү. Биз аркылуу мезгилде доордоо мамлекетибиздин көз карандысыздыгын коргогондордун баарын даңктайбыз, деп айткан РФ лидери. Зеленский ок атышууну токтотууну каалап жатат. Бул тууралуу Дональд Трамп Нью-Йорк Пост гезитине берген маегинде билдирди. АКШнын жаңы шайланган президенти Украинадагы жаңжалды токтотуу боюнча концепция иштеп жатканын белгиледи. Буга чейин Москва тынчтык жолу менен сүйлөшүүнүн шарттарын айтканын, бирок Украина диалогдон дагы эле баш тартып жатканын билдирген. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +79 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Ажыдардын эми башын алабыз. Камчыбек Ташиев коррупционерлерге кайрылды. Ажыдардын эми башын алабыз. Камчыбек Ташиев коррупция менен күрөш боюнча билдирүү жасап, коррупционерлерге кайрылды. УКМК төрагасынын кайрылуусун 7-канал жарыялады. Анда Камчыбек Ташиев ушунча убакыт ичинде коррупция менен күрөштөн 120 миллиард сом түшкөнүн, күрөш мындан ары да улана берерин белгилеген. Ал коррупционерлерге кайрылып, мындан ары кармалгандар анын азабын жакындары дагы тарта турганын айткан. Мен бүгүн кылмыш жасасам, ал билинбей калат деп ойлобогула. Кыңыр иш 40 жылда билинет, дейт элибиз. Сен кылмыш жасасаң, эртедир кеч ага сөзсүз жооп бересиң. Кудай буйруса, уурулук кылуу таптакыр адам баласына пайдасыз иш боло турган коомду курууга бет алдык. Ажыдардын куйруктарын кесип бүттүк. Эми башын алабыз. Кудай буйруса, биз коррупциянын түбүнө жетебиз, тамырын кыркабыз. Мен муну ишенимдүү айта алам. Анткени бул биздин келечек урпактардын алдындагы да милдетибиз. Башкы багытыбыз дагы ушул, дейт Ташиев. Ит жутуп алган болушу мүмкүн. Таиланддын түштүгүндөгү Паттани провинциясында суу ташкыны учурунда жергиликтүү тургундар сууда чоң питондун сүзүп баратканын байкашкан. Күбөлөрдүн көңүлү сойлоочунун чоң курсагына бурулган. Адистердин айтымында бул жыланын жакында эле тамактанганынан кабар берет. Питондун олжосу жергиликтүү ит болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Бишкекте 15 жаштагы Раяна Арапбаева дайынсыз болууда. Бул тууралуу бүгүн 1-май райондук ички иштер бөлүмү кабарлады. Маалыматка ылайык, ал 3 декабрда эртең мененки саат 7:00 чамасында үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Өзгөчө белгилери: бою 155-160 см, чачы кыска, кызыл күрөң түскө боелгон, көзү кара, кашы кара, ак жумал, дене түзүлүшү орто. Милиция Раянаны көргөндөр болсо кабарлап коюуну өтүнөт. Байланыш номерлары 0312 56 60 43, 0312 56 32 48 жана 102. Булак супер кежи. Астанада жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп кетти. Астананын Байкоңур районунда жүргүнчү ташыган автобустан өрт чыкты. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматына ылайык, автобустун чатыры күйүп кеткен. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан өрт өчүрүүгө 9 мүнөт кеткен. Кырсыктан жүргүнчүлөр жабыр тарткан эмес. Учурда өрттүн чыгуу себептери такталууда. Белгилей кетсек, Астанада буга чейин 4 декабрда дагы аялдамада турган автобус күйүп кеткен.
Блогер Адыл Акжолуулу камактан бошотулду. Блогер Адыл Акжолуулуна козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда 1-май райондук сотунун 2024-жылдын 9-декабрдагы токтому менен чыгармада жалпыга маалымдоо каражатына чыкканда же болбосо башкача айтканда эл алдында сүйлөөдө жеке же үй бүлөлүк сырды мыйзамсыз пайдалануу же болбосо жайылтуу, ошого тейт адамдын кызмат абалынан пайдалануу менен жасоо, опузалап талап кылуу менен айыпталган. Жаранга карата козголгон кылмыш иши тараптар жарашканына байланыштуу токтотулду. Адыл Акжолуулуна карата тандалган камакка алуу түрүндөгү башкаруу чарасы жокко чыгарылды. 2024-жылдын август айынын башында Адыл Акжолуулу кармалганы маалым болгон. Ага бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө, массалык башаламандыктарды чакырыктар жана ошого тети жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар боюнча кылмыш иши козголгон. Булак турмуш кежи.